урматтуу достор, баарыңардын колдооңорго рахмат, баарыңарга чоң рахмат. Кудай буйрса баары жакшы эле болуп атат. Көп адамдар менен жолугуп атам. Силердин жазып атпайсыңар, тиги менен жолук, муну менен жолук деп баары менен жолугуп атабыз достор. Могу Фейсбукту туура колдонолук. Сен Атамбаевский, сен Бакиевский дегенди кое болчу, мен Бакиевский эмесмин. Мен просто Бакиевдин эмне Бакиевди мактайсың деп бир парда отурсам, бир генерал сурайт менден, эмне Бакиевди мактап атасың деп. Мен мактаган жокмун, просто эмне кылды ошонусун айттым. Кандай, мисалы, жаман киши, ал это уже другой вопрос. Мисалы, 60 тыйын киргизди, эмет жанагы электроэнергияны чоңойтtu, это другой вопрос. Анысы туура, тигин өлтүрдү дейт, муну өлтүрдү дейт. Это эме эмес. Туура эл айтып атат. Просто бул кишинин эмне кылганын эле айткам да менчи. ГЭС салган, Бишкек нарын Торгарт деген жол салган, ушул салган, Лепдатка Гемин деген мо кольцевой энергосистемадан чыгып, бияка өзүбүзчө бололу деп ошонун тендерин ойнотуп кеткен. Анан Атамбаевдин маалында ал бүтүп калып, ошо Атамбаев жазалуу болуп калып атат. Жолду да ошолорун эле айттым да. Көп министрлер өз ордунда иштешчү. Мындай ошонусун эле айттым. Айтак 60 тыйын киргизип, ошол кезде свет менен кыйналып турдук. Кыйнады. Ал жагы бар. Мисалы, көп кеп анда эмес достор, мына азыр биз бири-бирибизди мындай кубатташып туралычы. Кубатташып, мындай жардам берип, бири-бирибизге мындай поддержка тээп турушу керек да, мындай айтканда. Азыр мисалы Борсоковду мына жазсам, абдан кубаттадыңар да. Ошол Борсоков деген, мен Борсоковдун көп жыл тергөөчүсү болгом да. Сыймык тетигине калып коюм. Момну кам салдычы бүт баары обоснованно, бүт баары. Борсоковго эмне деген взяткаларды предлагать эмес. Мен алып койчу, айланайын, монтуп койчу деп. Эчтеке алчу эмес. Ушундайынан Борсоков качан Ген прокуратурадан кетти, ошондо адилеттүүлүктү кошо кетти да. Борсоковду Саляновага жамандашты, Салянованан эмени алып салган, бул интригага киргизген да. Айда Жеңишбековнан да интригага киргизип, а мына ошонун жанында жүргөндөр азыр на свободе, Салянова камакта болуп атат. Ошол себептен достор, биз бири-бирибизди колдошуп туралык. Колдошсок Пашинян чыгат. Керек болсо, мыйзамдуу эле түрүн айтып коеюн. Баарыбыз, мисалы, бир күнү мисалы революциянын 15 жылдыгы келатат. Биринчи революциянын 24 марттын 15 жылдыгы келатат. 15 жылдыгында баарыбыз мисалы чыгып туруп, эмне кылдыңар деп отчет алып коебуз керек болсо. Мыйзамдуу түрдө эле алып коебуз. 7 апрелге 10 жыл болот революция болгон. Эмне кылдыңар деп 14 мүчөдөн сурайбыз ушунда. Кудай буйрса. Булардан сураш керек. Эмне кылдыңар? Мына революция болду. Каяка бардык? Аябай өсүп кеттикпи? Сингапур болуп кеттикпи же Ташкент болуп кеттикпи? Тажикстандан артта калдык. 27 Африканын өлкөсүнөн артта калдык. Жүрөбүз 10 миң деп чогулуп алып кара жорго бийлейсиңер. Ошто? Жаман көрсөңөр мен жаман көргүлө. Азыр кара жорго бийлечү момда эметчү маал эмес. 10 миңден чогулуп алып, намыстуу деген антып албайт. Намыстуу деген мына каждый кызыбызды деген Россияда проститутка кылып атышат. Таджиктер баары тимеле пользуются как хотят. Негрлер алып кетип атат, корейстер, китайстер алып кетип атат. Бизде кыргыздын баары бухариктер, алдамчылар, балдар. Мен деген жигиттер гана барбысыңарбы? Мен деген жигиттер мына Максат Мамыткановду көрдүм. Ушундай тесно общаюсь. Ичпейт экен, чекпейт экен, только жардам берет экен. Кана колдогонуңар? Бир качан бери антикоррупционный чоң казатка чыгабыз. Максаттыкы чоң казат деген кыймылы бар экен. Чоң казат деген эмеге чыкпайлыбы? Коррупция болуп атат деп айтпайлыбы? Президентти деген бүт баары деген ош жерден ловушкага алышты президентти. Президентти деген бул президент деген Кененбаевдики эле эмес, администрация президенттин жогорку кеңештики эмес. Бул президент деген элдики болуш керек. Эл менен бул президентти дагы мына айтып эле коеюн, ловушкага алышты баары. Ошол себептен укпагыла. Саясатчынын баарын укпагылачы. Достор, кандай эле 30 жылдан бери тимеле булбулдай сайраган саясатчылар бар, сүйлөй албаган саясатчылар бар. Мошенник саясатчылар бар. Жогорку кеңеште деген бир 6-7
бывший рэкет бар. Рэкет, который соттолгон, который бүт барын жазашып келген. По фамилияны айтып коем керек болсо. Канча деген кан соргучтар отурат. Шадиевке Америкада дейт 150-250 бала чогултуп отурат дейт. Бирөө ууру дегенге жарабайт дейт. Ош жерде Америкада кошомат кылбай эле койбойсуңарбы? Мага чалып атат Флоридадан. Акыл үйрөтүп атат ушулар дейт. Баняга канча барабыз, ууруларды көрөбүз, эмелерди көрөбүз. Бирөө ууру деп айтканын көргөн жок мына бетине. Фейсбуктан кыйын чемкирик, мемкирик деп бетине айткыла. Азыр мына канча деген эмелер келтат. Азыр мына Кыргызстан биримдик болуп, уш жогорку кеңештеги бүт состав экиге бөлүнүп алыптыр. Бирөө Кыргызстан, бирөө биримдик экен. Эми кайра эле ушулар шайлап атпайсыңар? Азыр булар кайра эле 10 000 доллар, 20 000 доллардан берип, меле укмуш кылат да, чуркатат да барыңарды. Кайра ушулар келеби? Бизде мисалы 300 000 долларыбыз жок. Максат Мамытканов экөөбүз мисал айтам. Экөөбүз бириктик. Биз эмне депутат боло албайбызбы же кандай? Ген прокурор боло албайбызбы? Ген прокурор болчу адамдар мына жөнөкөй юрист болуп жүрүшөт. Мына 5 жылдан бери, 5,5 жылдан бери жөн эле жүрөм мен деле. Кызмат сураган жок, кызматты деген предлагать этип атышат. Мен айттым, эл ишенип атат. Мен андан көрө бир жакшы бир партияга кошуламбы, кандай кылам? Ушу бир элди бир жакшы мыйзамдар чыгарып берели деп атам. Ген прокурор болсак Борсоковду коюш керек. Максат Мамыткановду СМБ койсо, экөө 20 миллиард долларды бир жылда восстановят. Эгерде не восстановят, мошенник экенсиңер дейбиз. Бирок булар андай эмес, булар бирөө экөө тең настоящий полковниктер, генералдар керек болсо. Булар деген канча деген генералдарды на колени койгон. Ошол достор, бири-бирибизди кубатташып туралык. Мына 7 мүнөт убактыңарды алдым. Бөлүшүп койгула. Ушу бөлүшкөнгө жарап койгула. Ошол канча бөлүшсөңөр, канча комментарий жазсаңар, ошонун баары калат. Кийин Кудай буйрса бийликке келебиз. Партия менен утуп келебизби? Келгенде ушул кимдер Фейсбуктан мурун жардам берип атыптыр деп ошояктан көрүнөт. Кимдер кандай жазып аткан, кимдер бизди шылыңдаган, ошонун баары калат. Анан көрөбүз, ошондо да көрөбүз. Рахмат достор. Бири-бирибизди сыйлайлы. Кыргызды кыргыз эле көтөрөт. Эч ким көтөрбөйт. Кандай мындай кыргыз качан ынтымакка келесиңер? Качан ынтымакка келип, мындай коррупционердин баарын угуп, эле өлдүңөр, элечи. 30 жылдан бери булбулдай болгон саясатчылар башыңарды айлантып келди баарын. Конституцияны жазып келишти баары. Былжыраткан конституцияны жазып келди, аягында өздөрү отурушат. Бир буту түрмөдө, бир буту воляда. Былжырактын баарын укпагылачы. Бүт баары былжырактар экен. Бүт былжырак, бүт мен мындай толковый адамдарды көрдүм. Мына толковый адамдарды көргөндөрдүн баарын бүгүн Борсоковду чыгардым. Көчө Эмир Чукуевду чыгарсам, илеби да кой сыймык сен мен чыгарба, мен мындай деп мына бетине эле айтып коеюн. Бири-бирибизди кубатташалык достор. Силерге кереги жок болсо, мага деле кереги жок. Просто мына мен Вьетнамга да барбай калдым. Азыр мына коронавирус деп тыйындайм. Давайте бирге бололук. 24 мартта сурайлык. Эмне кылдыңар? 15 жыл болду, эмне болду? 7 апрелге кетат, 10 жыл болот эмеге революциягон. Эмне кылдыңар? 10 жылда кайкап келдиңер деп. Бүт баарынан сурайлык достор. 14 мүчө, бүт баарынан 14 мүчөгө жагалданбагыла. Чимкирик деп атасыңар, жагалданбагыла. Келсе чимкирик деп айткыла бетине. Ошондой кылбасак болбойт достор. Кудай буйрса бүт баары болот. Бийлик элдик болуш керек. Мен айттым, мына президент элди уккула, бизди уккула, Фейсбукка мындай көңүл бурбай койбогула. Жолдош президент элди уккула, элдин арасынан премьер-министр койгула, ген прокурор койгула, СМБ койгула, Финполиция койгула, бүт баарын эмелерди, профессионалдарды койгула. Эч ким сизге каршы эмес, бийлигиңизди тартып алайын деген эч ким жок. Наоборот, бизди алып келсеңиздер, биз баарын оңдоп беребиз, Кудай буйрса.